Вот судя по космоснимкам, Космостон көрүнгөндөй, ал жердеги топурак үймөгү бузулуп жатканы көчкү жүрүп кеткиче эле байкалып турган. Ага көңүл буруш керек эле. Үймөктүн кыймылын көзөмөлдөгөндө адам өлүмү болмок эмес. Кумтөр алтын кенинде жер көчүп адам өлүмү менен аяктаган кейиштүү окуялар буга чейин да болуп келген. В 2002 году, когда произошло обрушение северо 2002 жылы да карьерде 2 миллион куб жер көчүп, бир адам жер алдында калган. Анда Асан Жакшылыковдун денесин 1 жылдан кийин араң табышкан. Ал жоголгон жерди иштетүү керек болгондо эле табылды деп ойлойм. Бул жолу жер 12 миллион кубка чейин көчүп жатат. Салыштырып көргүлө. Жоголгон адамдарды тирүү табуу шансы, үмүтү жок болуп жатат. Там, по некоторым оценкам, 12 миллионов кубических метров. Ал арада өкмөт алдында комиссия түзүлүп, Кумтөрдөгү соңку кырсыктын техникалык чоо жайы иликтенип жатат. Биздин берген эскертмелер боюнча Кумтөр компаниясы бир жумада бир датчиктер болот. Инклинометр деп коет. Датчиктер ошонун жана отвалдын жылып аткандарын, теплоплатинанын жылып аткандарын пьезометрлердин показаниясын бизге берип турат. Биз алып анализ кылып турабыз. Бизге берген маалыматтарда андай жылып кеткен болгон жок, такталган жок. Дайынсыз жоголгондорду 94 куткаруучу издеп, 34 техника тартылды. Издөө иштерин тездетүү үчүн Канададан атайын магниттик сканер алынып келинди. Казып атышат болушунча эле анан издеп атышат. Канададан алып келишти, Кыргызстандын МЧСтеринде бар окшойт, ошол менен тартышты, анан ошолор көргөзгөн жерлерден азыр издеп атышат. Буюрса ошо табылып калат деген үмүттөбүз. Кумтөрдө кен иштетүүдө чыккан топурак калдыктары ошол жердеги мөңгүлөрдүн үстүнө үйүлөт. Мөңгүлөр эрип баштаганда муз үстүндө жер массалары жылып кетүүдө. Экологдор мөңгүлөрдүн эриши токтобой жаткандыктан жер көчкү дагы болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Ал ортодо Кумтөрдөгү кырсыкты жогорку кеңеш комиссия түзүп иликтөөнү сунуштап жатат.